Жумагазы Токторбаев атындагы толук эмес орто мектеби 1-класс. Мугалими Калгулова Узгат Сайнидиновна. Класстык саат. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Кана балдарым, сүрөткө көңүл бөлгүлөчү. Сүрөттөн кимдерди көрүп атасыңар? Бул кайсы адам? Ооба, Чыңгыз Айтматов. Демек, балдар, Чыңгыз Айтматов жөнүндө бүгүн сабагыбыздан маалымат алат экенбиз. Бул Талас аймагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыздын Залкар уулу Чыңгыз Айтматов. Сабагыбыздын максаты мугалимдин берген маалыматын түшүнөсүңөр. Өз оюңарды эркин, далилдүү айта билүүгө машыгасыңар. Бири-бириңерди уга билгенге, сыйлаганга үйрөнөсүңөр. Балдар, Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Шекер айылында туулган. Оңгого катардагы кыргыз кетти. Кыргыздын чыган уулу Чыңгыз кетти. Кырсамда бүт аламга жарсал, аттың арман жетпей сизге үнүбүз. Аламга кыргыз деп нурун чачкан асмандан орду 9 жылдыз кетти. Анда эмесе балдарым, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына көңүл бөлөлү. Кыямат, Ак кеме, Жамила деген чыгармалары бар. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезиңде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Бул балдар Чыңгыз Айтматов жөнүндө учкул кептер. Сүйдүн аалам жаралган, сүйүнүн өзү түбөлүк. Миңдеген адамдардын арасында да сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы, жана акыл эси, тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Эң ириде өзүңдүн киндик кан тамган жериң тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга да татыбас эле. Анда балдарым дагы чыгармаларына көңүл бурсак. Кыямат, тоолор кулаганда, Саманчынын жолу, Чыпалак бала, Кылым карытар бир күн, Деңиз бойдой жорткон ала дөбөт, Делбирим, Ак кеме. Ал эми кинолоруна көңүл бөлсөк балдарым. 1965 жылы 1-Мугалим кинотасмасы чыккан. 1967 жылы Саманчынын жолу, 1977 жылы Ак кеме,
Jamila, Gülsarat, erте жаздағы турналар, Делберим чыгармалары жаралган балдар. Үйгө тапшырма. Каалаган чыгармаларыңардан сүрөт тарткыла. Талкуу жүргүзгүлө, анда эмесе саламатта болгула.